Таңыздар менен сиздер замананы түз эфирде көрүп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Биле кетсек, жыл башынан бери Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгына байланыштуу бир катар иш-чаралар өттү. Маселен, соңкусу мына жакында эле Туркияда дагы болуп өттү. Белгилей кетсек, Туркиядагы Стамбул Айдын университети уюштурган алгачкы агартуучу жана коомдук ишмер Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгына арналган көргөзмө тууралуу жана ал жакта Үркүн китебинин түрк тилге которулгандыгы тууралуу дагы иш-чара болду. Ушул тууралуу дагы келген меймандарыбыз азыр бир аздан соң биздин студиябызга келишет, анан маек курабыз. Өмүр бизден өтүп кетсе элемгектен эскерсин деп бизне улуулар айткандай, өзүнүн эмгек жолу бизге калтырган мурасы, Ишеналы Арабаевдин баскан изи, көчтүн башы каяка барса этеги ошол жакка барат дейт. Бул инсандын артынан өнүп өсүп, ушул агартуучулук жагын тандаган биздин эжекелерибиз азыр Нургуз Кесиптешим айткандай, студиябызга келип бир жакшы маек курган турабыз. Анда баштайбыз, келиңиздер жага. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору, филология илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу Абдраева Айгүл Төлөковна жана тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Жамгерчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун бөлүм башчысы, Ишеналы Арабаев атындагы түрк дүйнөсүнүн көрүнүктүү агартуучусу жана саясий ишмери, тарых илимдеринин кандидаты, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти, Кубатова, мен эжекемди айтпай койдум, Кубатова Айда Эсенгуловна жана Абдалиева Гүлзада Кошоевна. Жандарына баралы. Ооба. Кутмандуу таңыңыздар менен, кош келипсиздер. Кутмандуу таңыңыздар менен. Алгач мына ушул Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгына байланыштуу иш-чаралар менен айтсак, бүгүнкү күндө ушул окуу жайда кандай иш-чаралар өтүп жатат? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Берги болсун. Мен биринчиден биздин мынакей Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде быйыл буюрса ушул биз атын сыймыктануу менен алып жүргөн, өзүңүздөр айткандай, алгачкы агартуучу, окумуштуу, ошондой эле коомдук ишмер жана ошондой эле мен дайыма айтам, Кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгүн, мамлекет катары түптөлүүсүнө зор салымын кошкон Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгына салтанаттуу түрдө ушул айда белгилеген турабыз. Бул майрамга, бул маарекеге биздин окуу жайда даярдык өтө жакшы болуп атат. Биз ал кишинин биринчиден ал кишиге арналган ушул кишинин басып өткөн жолу, ошондой эле баягы педагогика билим тармагына кошкон салымы, агартуучулугун даңазалаган, ушуну бир таңтаган жакшы бир илимий практикалык конференцияларды байма-бай өткөзүп атабыз. Биздин университетте 5 институт, 9 факультет бар. Баардык курамдардын арасында ушул кишинин ишмердүүлүгүнө арналган иш-чаралар өтүп атат. Анын бирөө мынакей биз өзүбүздүн ушу курамдарда болгон сүрөт көргөзмөсү, ал кишинин баягы ишмердүүлүгүн баяндаган. Ошол сүрөт көргөзмө бул эл аралык деңгээлге айланды да, мындайча айтканда, ушул жакынкы эле арада биздин мынакей ким азыр өзүңүздөр тааныштыңыздар, Айда Эсенгуловна, Гүлзада Кошоевна башында болуп, Түркия Республикасындагы Стамбул шаарындагы Айдын эл аралык университетке барып келишти. Ал жерде ушул кишинин дагы ишмердүүлүгүн даңазаланып, жакшынакай илимий практикалык конференция өтүп келди. Ал жөнүндө да бул кыздар өздөрү кенен токтолуп айтып беришет азыр. Жана ошондой эле Казакстанда да, Алматы шаарында да, Улуттук илимдер академиясында дагы жакшы өздөрүнүн издөө ушул кишинин өмүр баянын, агартуучулугуна арналган дагы бир илимий практикалык конференция өттү. Биздин сыймыгыбыз эмне? Биздин сыймыгыбыз ушул Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгын биз мамлекеттик деңгээлде белгилеп жатабыз, токтом бар. Бирок ушул мамлекеттик деңгээлдеги иш-чарабыз дагы эл аралык деңгээлге чыгып кеткени бизди ушул күндөр аябай сүйүндүрүп жатат. Жана ошондой эле биз өтө сыймыктанып атабыз. Биз бул кишинин дагы атын ушу сыймыктануу менен алып жүрөбүз. Анан дагы ушул эл аралык деңгээлге айланганына байланыштуу мына Гүлзада Кошоевна дагы кенен азыр токтолуп айтып берсе. Бизде айтып берсеңиз, андан тышкарыда Үркүн китеби да түрк тилине которулуптур, Албетте, рахмат. Саламатсыздарбы? Биз 9 ноябрда
туңгуч агартуучу Ишеналы Арабаевдин элесине арналган атайын архивдик жана кино фотофонд архивинен алынган тарыхый сүрөттөрдүн көргөзмөсүн уюштурганбыз. Ал көргөзмө тарыхый элес деп аталган. Мына ошол эки көргөзмөгө бизге Айдын университетинин окутуучулары да катышкан, Стамбулдагы. Мына ошол көргөзмөдөн кийин алар бизди мына ошо Айдын университетине чакырып, атайын мына ошо конференция болуп өттү да Айдын университетинде. Бул Стамбулдагы Айдын университетинде бүгүнкү күндө 40 000 студент окуйт экен. Анан Түркиядагы бирден бир ушул дүйнөлүк аккредитациядан өткөн университеттердин бири экен. Мына биздин ушул көргөзмөбүздү жактырып, анан атайын илимий конференция уюштурулду да. Ошол илимий конференцияга биздин ушул архивдик маалыматтар, Ишеналы Арабаевдин ишмердүүлүгү боюнча жана фото сүрөттөр мына ошол эки көргөзмөдө коюлду. Андан кийин бул көргөзмө абдан жылуу кабыл алынды. Ошо окутуучулар жамааты, Айдын университетинин жамааты жана студенттер тарабынан абдан жылуу кабыл алынып, ушул сүрөттөр менен биздин ошол эки Түркиянын жана Кыргыз элинин тарыхы кандайдыр окшоштуктарды дагы белгилеп жатышты. Экинчи бир максатыбыз биздин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети ушул Стамбулдагы Айдын университети менен биргелешкен келишимге кол коюлду. Бул келишимдин негизинде келечекте Ишеналы Арабаевдин өмүр жолу чыгармачылыгы дагы орток биргелешип изилдөө жана кыргыз тарыхын жана этнографиясын изилдөө, тил боюнча жалпы эле ушу Ишеналы Арабаевда кайсы факультет болсо, мына ошол эки Стамбулдагы Айдын факультети менен биргелешип изилдөө, окутуучуларды, студенттерди алмашуу боюнча дагы келишимге кол коюлду. Эми ойлойбуз биз келечекте дагы көптөгөн иштер жүргүзүлөт деп. Андан кийин биздин бул китебибиз 2020 ушу Түркияда басылып чыккан тарыхчы, белгилүү тарыхчы Төлөбек Абылович Абдрахманов менен бирдикте ушул Үркүндөр деген ат менен басылып чыкты эле. Мына ушул китептин дагы бет ачары болду. Бул бет ачаарга ушул Түркиядагы фонддор келип катышып, абдан жылуу кабыл алынып, анан келечекте дагы ушул темага байланыштуу бир көргөзмө уюштуруу жөнүндө дагы планга белгиленди. Айдын Сыңгуловна, конференцияга катышкан киши катары сезимдериңизди бөлүшсөңүз. Рахмат. Негизи ушул быйылкы жыл Эл аралык Түрк академиясы тарабынан Арабаевдин жылы деп белгиленген болчу да. Анан ошол иш-чаралардын алкагында Алматы шаарында ошо Илимдер академиясына жакында эле өттү эле. 2-3 күн эле болду. Чокан Валиханов атындагы тарых институту ушул Арабаевка арналган конференцияны өткөрдү. Анан бизден дагы ушу эки дор инсаны Ишеналы Арабаев деген китепти Эл аралык Түрк академиясы тарабынан басылып чыкты. Кыргыз тилинде? Кыргыз тилинде. Бул авторлор ушу Абдрахманов, Байдилдеев, анан мен үчөөбүз чыгарганбыз. Бул кайрадан басылышы буга чейин дагы бизде өзүбүздө басылып чыкты эле, бирок бул дагы кошумчаланып, толукталып дагы бир сире басылып чыкты да. Анан мындай иш-чаралардын өтүп жатканы эмне үчүн болуп жатат? Бизге бул аябай бир чоң сыймык. Анткени ушул Борбордук Азия аймагында же болбосо дүйнө жүзү боюнча эле ушул 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында аябай чоң кыймыл болгон, агартуучулук кыймылы, жадичилик кыймылы деп. Ушул мисалы өзбектерден Махмуд Хаджа Бехбуди, Абдурашид Ханов, казактардан Алихан Букиханов, Мустафа Чокай, Миржакып Дулатов деп дүйнө жүзү таанып келсе, эмнегедир биздин кыргыздын агартуучулардын аты айтылбай келген. Эми ошол дүйнөлүк мындай деңгээлге дагы көтөрүү үчүн ушул Ишеналы Арабаевди ошолордун катарына кошуу дагы аракеттер болуп жатат да. Ошон үчүн мен айтат элем, бул түрк дүйнөсүндө же болбосо жалпы эле ушул агартуучулардын катарына дагы биздин кыргыз элинин көрүнүктүү ушул агартуучусу, интеллигенциянын сап башында турган ушул Ишеналы Арабаевди дүйнөгө таанытуу менимче быйылкы жылы мындай бир ийгиликтүү жүрүп жатат десек болот да. Андан тышкары дагы ушул иш-чаранын алкагында казак коллегаларыбызга абдан чоң ыраазычылык билдирсек болот. Себеби дегенде ошолордун жардамы аркылуу Жумагул Байдилдеев ушул
Казакстандагы президенттик архивке кирип абдан көп документтерди таап чыкты. Биз Арабаевди изилдеп бүтүп койдук деп ойлогонубуз ушунчалык азыр дагы жаңы документтер чыгып жатат. Мисалы кандай маалыматтар бар экен? Бул жерде абдан кызык маалыматтар бар. Анын ошол Жети суу областтык комитетинде совет бийлиги орногондон кийин абдан көп милдеттерди аткарган. Бул жалгыз эле агартуучулук эмес, ошо саясий ишмердүүлүгүн дагы ача турган документтер экен. Бул жалгыз эле Арабаевга тиешелүү эмес, себеби бир инсандын өмүр жолун изилдеген учурда сөзсүз түрдө ошол доордогу адамдарды кошо ала жүрүшүбүз керек да. Мисалы Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, ошолорго тиешелүү дагы материалдар чыкты. Эми буюрса ошол жыйнактын ичинде өзүнчө бир том болуп чыккан турат. Анын ичиндеги бир 140 документ болсо, ошонун 60тан ашыгы ошол Казакстандан алып келген жаңы маалыматтар да. Бул мен үчүн изилдөөчүлөр үчүн дагы, кызыккандар үчүн дагы бир баалуу маалымат катары болот деп ойлойбуз да. Жакшы, Айгүл Төлөковна, мына октябрь айында ата бабаларды эскерүү күнүндө дагы президентибиз Садыр Жапаров дагы айтты эле да, ошол Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгы тууралуу иш-чаралардын өтүшү, мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу тууралуу да айткан да. Анан мына азыр эл аралык деңгээлге дагы чыккандыгы абдан сыймыктандырат. Анан азыр ошол Ишеналы Арабаев мамлекеттик окуу жайы Киев көчөсүндө жайгашкан. Анан да көптөгөн демилгечилер, патриоттор ошол көчөнү Арабаев көчөсүнө дагы алмаштырып коебуз деп баргандай сөздөр айтылып жүрөт да. Ушул тууралуу дагы иштер, балким сунуштар бардыр. Ооба, туура айтасыз. Бул эми биздин жайгашкан баягы Бишкек шаарынын борборунда турабыз да, биздин негизги университетибиз, негизги корпусубуз. Анан бизге дагы ушундай сунуштар келип жатат. Ушу 140 жылдын алкагында ушул көчөнү дагы ушу сунуш берели деп атат, резолюцияда кабыл алалы дейт. Ушу Киев көчөсүн ушу Ишеналы Арабаев атындагы көчөгө айландыруу маселеси. Андан сырткары дагы биз эме кылып атабыз да, быйыл буюрса мына жана дагы айтып атпайбызбы, даярдык аябай кызуу жүрүп атат. Мына жакынкы күндөр 22-сине деп болжоп атабыз, азыр декабрь айына. Аганда азыр мынакей айда Эсенгуловна да токтолуп кетти, 5 томдук чыгып атат да. Биринчи, экинчи томдукта бул Ишеналы Арабаевдин өзүнүн эмгектери, табияттануу жана алипеси. Ал эми 3-чү тому биздин университетте дагы ушул кишинин педагогикалык ишмердүүлүгүн изилдеген Миргүл Эсенгулова дагы илимпозубуз бар. Ал чыгармаларына анын ошол изилдөөлөрүнө арналды да 3-чү тому. Ал эми 4-чү тому мынакей эки доор инсаны Ишеналы. Эми ал кишинин аты дагы ушул азыр талаштар жаратып атат. Ишеналы деп жүрүшөт. Документте Ишеналы деп жазылып калган, бирок өзүнүн аты ошо Ишеналы экен, бирок бизге баягы документ түрүндө жазылып калган. Анан мына ушуну дагы бизге сунуш кылып атышат. Ушул 140 жылдыгынын алкагында ушул атын дагы мүмкүн өзгөртүп алабыз. Кыргызча Ишеналы деген атты дагы берүү, кайруу ошол маселе да каралып жатат. Ал эми 5-чи томдо ушул кишинин жанагы табылган тарыхый документтерине арналды да. Анан биздин университетте атайын Ишен Арабаев таануу илимий изилдөө институту бар. Ал жерде Байдилдиев Жумагул Рыскылбекович жетектейт. Ал киши дагы өтө зор жакшы эмгектерди жаратып атат да, азыр изилдеп атат. Мына байгүн эле биз Ташкентке жиберип, ушу Ташкенттеги архивден белгилүү инсандын белгисиз бир фактыларды таап келүү максатында, бирок ал өзүнүн дагы жакшы ушул азыр бизде тарыхта ачыла элек бир фактыларды таап келип атат. Ошол жөнүндө ушул биздин иш-чарада кенен өзү дагы айтып берет. Андан сырткары бул кишиге арналган атайын биз фильм тартканбыз, 40 мүнөттүк. Ошондой эле спектакль азыр уюштурулуп атат, өткөндө да айттым эле. Негизи студенттердин арасында дагы өтө көп жакшы иш-чаралар болуп атат. Мен ойлойм, ишенем, буюрса биз быйыл ушул кишинин 140 жылдыгын бир мамлекеттик деңгээлде өтө жакшы өткөзүп алабыз деген ишеничтебиз. Ошол коомчулукта жардам берип атат, биздин билим берүү илим министрлиги жардам берип атат, улуттук илимдер академиясы жардам берип атат. Ошо буюрса жакшы болот деген ниеттебиз. Мен дагы бир маалыматты айта кетким келип атат. Анткени ошол бизде Казакстанда жанагы Чокан Валиханов атындагы институттун кызматкерлери алар дагы бир маселени көтөрүп чыгышты. Бул Алматынын бир көчөсүн ушул Ишеналы Арабаев атында атоо жөнүндө да. Себеби дегенде алардын айтканы боюнча бул
агартуучу катары ушундай бүгүнкү күндө айтылып жаткандай баягы бул казак, бул өзбек, бул татар дебестен ушул агартуучуларды бир алкакта кароо маселесин да алар үчүн чек ара жок да. Рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге. Бар болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Биз менен кала бериңиздер.